Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, инсандын көзү өткөндөн кийин артынан барып туручу сооптор. Албетте Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде белгилеп койгондой, «Күллү нафсин заиқатул маут». Кандай гана бир нафс болбосун, ал күнү келген кезде өлөт, жок болот. «Күллү мен алейха фан». Жер бетинде кандай тирүү зат болбосун, анын баары жок болуучу, баары өлүүчү. «Ваябка важху раббика зул жалали вал икрам». Сенин Роббуң зул жалал вал икрам болгон Роббуң гана калуучу деп Аллах Таала өзү белгилеп өтөт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз канчалык өмүр сүрбөйлү, бирок Аллах Таала белгилеп койгон күн келген кезде бул дүйнө менен кош айтышабыз. Жабрил алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, «Е Мухаммад, айш ма ши'та, фа иннака майютун». Е Мухаммад, сен жер бетинде каалагандай жаша, бирок бир күн келесин, өлөсүн дейт. «Ва хабиб ман ши'та фа иннака фарикуху». Сен каалаган адамды жакшы көргүнүң, бирок бир күн келип ошодон сен ажырайсың дейт. «Ва амал ма ши'та фа иннака мужзиюн бихи». Жер бетинде каалагандай амал аткаргының, каалагандай иштерин кылып жашагының, бирок ошол нерсеге кыямат күнүндө Аллах Таалага жооп бересиң. «Ва алам анна шарафал муъмина кыямугу биллейлин». Билгиниң, момундун шарафаттуулугу бул түнкү намаз окууда. «Ва иззуху истигнаугу анин нас». Ал эми момундун урматтуулугу, иззаттуулугу башка адамдардан сурамжылоо кылбагандыгы деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алейхиссалам келип мына ушинтип насаат берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз канчалык жашабайлы, кандай жашабайлы, кандай амал аткарбайлы, ким болбойлу, сөзсүз түрдө бул дүйнө менен кош айтыша турган күн келет. Биз акырет күнүбүзгө даярдык көрүшүбүз керек азыртан баштап. Кыямат күнү өтө оор, узун күн болот. Бул күнгө биз тири кезибизде даярдык көрүшүбүз керек. Ал эми тири кезибизде даярдык көрүүгө жетишпей кала турган болсок, анда биздин артыбыздан, биздин көзүбүз кайтыш болгондо артыбыздан бара турган соопторго да даярдык көрүшүбүз керек. Инсан кабырында тирүүсүндө жасап койгон амалдардын сообун көрөт. Инсан каза болгондон кийин артынан барып туручу сооптор эки түрдүү болот. Биринчиси, инсан өзү көзү тирүүсүндө себеп болуп койгон иштер. Өзүңдүн көзүң тирүүсүндө бир жерге мешит куруп кое турган болсоң, бир жерге суу чыгарып берип кое турган болсоң, дагы бир жерге ушундай бир вакыф иштер жасап кое турган болсоң, бунун сообу сен артыңдан барып турат. Же пайдалуу илим калтырып кеткен болсоң, адамдарга бир жакшы үлгү болуп, бир жакшы иштин башаатын баштап коюп, анан кийин кеткен болсоң, сенин артыңдан мына ошол иштер жасалып турган болсо, анда сенин артыңдан ким дуа кыла турган болсо, ким ошол ишиңи пайдала турган болсо, мына ошол нерсенин сообу барып турат. Ошондуктан биз тири кезибизде мына ушундай артыбыздан барып туручу садака жария боло турган амалдарга кызышыбыз керек. Көзүбүздүн тирүүсүндө мына ушундай амалдарды өз колубуз менен жасап кетишибиз керек. Элдер бир пайдала турган, элдер ошону көргөндө сизди эстеп, сизге дуа кыла турган бир пайдалуу иштер жасап кетишибиз керек. Албетте бул мал, мүлк, байлыктагы биздин колубузда убактылуу. Бул мал байлыктан биз көзүбүз тирүү кезинде ажырап калышыбыз мүмкүн. Же биз өлгөндөн кийин бул мал, мүлктүн баарын таштап кетебиз. Пайгамбар салам айткандай, бул мал мүлктү канчалык жакшы көрбөйлү, бир күн келебиз, бул мал мүлкүбүздөн ажырайбыз. Үй бүлөбүздөн ажырайбыз. Бул дүйнөнүн баары менен кош айтышып, түгөлтүү болгон жашоого кетебиз. Мына ошондуктан биз тири кезибизде аянбай өзүбүздүн акыретибизге камыбызды көрүп калышыбыз керек. Албетте тири кезиңизде аткарып кое турган болсоңуз, бул сиздин колуңуздан жок болбой турган соопка айланат. Сиз менен түгөлтүү кала турган кабырга барат. Тири кезиңизде бир жерге мечит салып кое турган болсоңуз, бир жерде окуп аткан балдарга Кур'ан алып берип кое турган болсоңуз, мына ошол Кур'андан бирөөлөр Кур'ан окуп сооп алып тура турган болсо, мына ошолордун соопторуна сиз дагы тең шериктеш болуп туруп, сиздин артыңыздан мына ошол нерсе бара берет. Мына ошондуктан биз тири кезибизде мына ушундай биз үчүн экинчи өмүр боло турган амалдарга көп кызыгып аткарышыбыз керек. Эми экинчи нерсе, эгерде инсан көзү кайтыш болгон кезде анын артынан калган тирүү адамдар,
анын атынан истихбар айта турган болсо, анын атынан дуа кыла турган болсо, мына ошол дуа жетип барат. Же болбосо анын атынан бир садака кыла турган болсо, садака жарыя кыла турган болсо, анын атынан бир жерге суу чыгарып берип кое турган болсо, бир жерден арык казып кое турган болсо, дагы бир жердин жолун оңдоп кое турган болсо, дагы бир жерге бир больница салып кое турган болсо, дагы бир ушундай адамдар пайдалана турган нерсени кылып кое турган болсо, мына ошонун сообу жетип барат. Же болбосо ошол адамдын атынан ороз адамдардын оозун ачтыра турган болсо, жетим жесиндерге жардам бере турган болсо, мына ошол нерсенин сообу ошол адамга жетип барат. Же болбосо ага дуа кыла турган болсо, мына ушул дуа дагы бул маркумдун атынан жетип баруучу амал. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде биздин жакындарыбыз, биздин ата энебиз, биздин туугандарыбыз, биздин ага эже карындаштарыбыз, биздин дагы башка момун мусулман бир туугандарыбыз тирүү кезинде күнөөлөрдү жасап, ошолорго истихбар айтпай кеткен болсо, мына ошолордон тооба кылбай кеткен болсо, биз артынан дуа кыла турган болсок, я Роб, паланча агамдын, паланча эжемдин, атамдын, апамдын билип дагы билбей дагы күнөөлөрүн кечиргениң, аны өз ырайымыңа алгының, аны өз мээримиңе бөлөгүнүң, анын азабы боло турган болсо аны жеңилдеткениң деп дуа кыла турган болсок, биздин кылган дуаларыбыз себептүү Аллах Таала иншалла дуаларыбызды кабыл кылып, алардын азаптарын жеңилдетет, алардын күнөөлөрүн кечирет. Ошондуктан биз көп не дуа кылышыбыз керек алардын атынан. Андан кийин да кыла турган нерсе, алардын атынан садака жарыя кылууга биз аракет кылышыбыз керек. Эгерде аларга сооп болсун дей турган болсок, бирөөлөргө Куран алып берип таратыштык, бирөөлөргө ошо толуп илимдерге шарий китептерди алып бериштик, же бир жерге мечит куруштук, же бир жерге бала бакча куруп коюштук, же бир жерге суу чыгарып коюштук, же бир жердин жолун оңдоп коюштук, же бир мечиттин туалетин оңдоп коюштук, жана башка ушундай адамдарга пайдасы жеткен иштерди кылып кое турган болсок, анын сооптору сөзсүз түрдө анын артынан барып турат. Эми дуа боюнча эч кандай алымдардын ортосунда талаш жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Истагфиру лахикум ва салу лаху тасбитан феннаху ал-ан юсал" дейт. Мәйит кабырга коюлган кезде пайгамбар саллаллаху ушундай айтчу эле: "Силердин азыр мусулман бир тууганыңар бул кабырды эсеп кысап берет, ага истихбар айтып тургула" дейчү эле. Истихбар деген Аллах мунун күнөөсүн кечир, мунун эсеп кысабын жеңил кыл деп ушундай айткыла деген эле. Жана ага тасбит, ага бекемдүүлүк сурап тургула, албетте ал азыр кабырда суралат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушинтип айтат эле. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис келет: "Эгерде адам баласы каза болуп кала турган болсо, артынан 3 нерсенин сообу жетип барып турат" дейт. Анын бирөөсү кайсыл? Оладу солих ядуу лаху. Эгер солих бала калып туруп, ата энесине дуа кылып тура турган болсо, мына ошонун дуасы жетип барат дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, ата эненин көзү тирүү кезинде дагы, алардын көзү кайтыш болгондо дагы дуа кылыштык бул баланын милдети болуп эсептелинет. Атасына болгон сүйүүсү, атасына болгон урмат, сый мына ушул дуада. Ал көзү тирүү болсун, көзү кайтыш болгон болсун, ата энесин урматтаганын эң чоң бир себептери, эң бир чоң көрүнүштөрү мына ушул дуа. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул нерсени үйрөткөн. Жана бул нерсени бизден мурунку пайгамбарлар жасаган. Пайгамбарлардын эң чоң болгон Нух алейхиссалам өзү дуа кылчу эле: "Робби гфирли ва ли валидайя", Роббум мени кечиргиниң, жана ата энемди кечиргиниң деп. Жана Ибрахим алейхиссалам: "Робби гфирли ли аби", Роббум мени атамды кечиргиниң деп мына ушундай дуа кылчу эле. Жана Аллах Таала Кур'ан Каримде ата энеге дуа кылууну үйрөтүп: "Ва кур роббирхамхума кама роббиян сойран", Аллахым мени кичинекей кезинде кандай ырайымын алып чоңойткон болсо, сен дагыларды өз ырайымыңа алгының деп ата энесине ушинтип дуа кылганды Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге үйрөткөн. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин маркумдарга кылган жакшылыгыбыз алардын атынан ибадат кылып коюшубуз керек экен. Эгерде алардын карыздары боло турган болсо, мына ошол карыздарын өтөп берип коюштук дагы. Же алардын бир орозолору калып кеткен болсо, назир кылган орозолору калып кеткен болсо, же каза намаздар болгон болсо, алардын дагы атынан фидияларын өтөп берип коюштук. Бул ошо маркумдардын акысы болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.